Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'âkibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumma rabbi yasrallahu ve asra bitam bil khair. Biz murдағы сабақта tasavvurat ve tasdiqat. Ошо tasavvurat деген эмне, анан tasdiqat эмне, анан ошолордун бөлүнүштөрүн айтканбыз, Андан сырткары ошол мавду махмул, анан нисба тууралуу айтканбыз. Илимден максат анваул tasavvur tasdiq. Эки бөлүк tasavvuri, анан tasdiqi. Tasavvurдан максат дарури, анан tasavvurдун өзү дарури, анан иктисаби кылып бөлдүк, анан tasdiqтын өзү дарури иктисаби болду. 20-бетте. Бүгүн буйрса, иншалла ошол куллиятыл хамсаны түшүнүүгө жардам берген. Бул дилала деген нерсе бар. Мындайча куллиятыл хамсаны түшүнбөй туруп, дилаланы түшүнө албайбыз. Бүгүн ошол тууралуу өтөбүз. Аллахумма rabbi yasrullahu wa asra bitam bil khair. 21-бет. Anva'u dilalatil wad'iyyati. Dalala деп да окусак болот, бирок туурарагы дилала. Мелүү? Дилаланын түрлөрү. Анан ошо дилала, кайсы дилаланын түрлөрү десе вад'ийя деп айтып атат. Азыр түшүндүрөбүз аны. Фaqala имам Ахтар айтат рахимахуллах, дилалатул лафси ала ма вафаqa yad'unaha dilalatal mutabaka. Ve cüz'ihi tadammunan ve ma lazim ve huve iltizamun bi aqlin ultizim. Hem bol İmam Ахтарыйдын жазган байтын түшүнөрдөн мурун биз биринчи доскага bir nazar salalı. Andan keyin şarhını okuyubuz. Abdülmalik Abdurrahman Saadi менен. Ал бүткөндөн кийин анан дагы кайра ошол матынга кайтабыз. Ошондо дагы жакшыраак түшүнгөнгө жол ачылат буюрса. Карагыла, азыр бул жерде дилала деп жазылып турат, Негизинен дилала өзү үчкө бөлүнөт. Аклия, таб'ия, анан вад'ия депчи. Азыр бул дилаланын аныктамасы эмне? Муну айтабыз. Бирок мунун аклия деп бөлүнүп атпайбы? Ошол аклиясы өзү лафсия, сөздүк, анан гойра лафсия, жанагы сөздүк эмес деген мааниде бөлүнөт. Табия өзү дагы экиге бөлүнөт. Ошентипчи? Мына кошуп экиге бөлүнөт. Ал эми вад'иячы, вад'ия өзү дагы лафсия, гойра лафсия болуп бөлүнөт. Бул китепте жазылып турат бул жерде. Схеманы карасаңар, мына 21-бетте. Анан бул схема китепте дагы бар, анан биз бул жактан дагы түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Эмне үчүн мен жазып атам? Бул кыска нуска кылып үстүрттөн бир сыйра картасыны, схемасыны зээнибизге отургузганга аракет кылалы. Бул аклия мантыкчыларда керек эмес. Муну сызып койсоңор болот. Китебиңерге элечи. Анан экинчиси табия. Табияда керек эмес. Табиянын экинчи аты адия деп айтылат. Эми үчүнчүсү вадия. Бизге мына вадия керек. Вадиянан дагы гайра лафсия керекпи? Жок, гайра лафсия керек эмес. Карасаңар китебиңерде. Бул жерден лафсия керек бизге. Мыналысы керек. Лафсия керек. Мисалы дилалаты халид деп айтып атпайбы? Ошол жерден. Мындайча айтканда бизге лафсия керек. Эми ошол лафсия өзү дагы мутабака, тадаммунан илтизам болуп бөлүнөт. Бизге мутабака керек эмес, тадаммун керек эмес, илтизам не? Керек. Мантыкчылар ушул биақлын ултизм дегенде ушул илтизамды алганда, эми аларды ачыктайбыз. Андан кийин биз ошол жанагы мантыкта ушундай дагы бир эрежелер бар. Жанагы ат-талазум, лазим, анан ва малзум деген ушундай бир мындай терминдер бар да. Бул терминдерди окушубуз керек болот. Эми ушунда карасаңар, мисалы, таксимул лазим, лазимдин биринчи бөлүгүнө алиф деп койдум. Зехниян, анан зехниян ва харижиян, анан харижи факат болуп бөлүндү. Бул жерде мындай бир нерсени түшүнүп алсак болот. Мына зехниян деген бул зээнде деген сөз. Адамдар сүйлөгөн бир канча маанилер зээнде болот. Анан хариж деген максат эмне? Зээнден тышкары ал болбойт да. Хариждин экинчи атын биз эмне деп айттык? Ал-вакиу дедик, Бул зээнден тышкары деген сөз да. Хариж деген сөздүн сыртында деп айтып атпайбы, ошол сыяктуу. Бул биринчи алиф бөлүнүсө, экинчиси гайра байин, анан байин болуп бөлүнөт. Байин өзү бил маана ам, бил маана хас дейт. Бул жерде мына карасаңар, таксимул лазимде бизге зехниян керек, зехни харижи көп керек эмес.
Харижи фақат бұл тақыр эле керек эмес. Бирок анда керек эмес болсо эмнеге жазып атат десе, мантыкчылар айтып атат, ушундай нерселер бар, ушулардын арасынан бизге ушулар керек деп мындай бөлүп айтып аткан да. Эми лазимден гойра байин керек эмес, байин керек, байиндин арасынан дагычы жанагы билмана ахас керек да көбүнчөчү. Көбүнчө эмне экен? Билмана ахас. Билмана ахас керек. Түшүнүп атасыңарбы? Эми ушуну азыр бул арабча эле мындай эле терминдер айтылып калды. Эми кыргызча жалпак сөз менен түшүндүргөнгө иншалла аракет кылабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Акул Абдулмалик Абдурахман Саади айтат. Байяна ачыктады ким? Мусанниф имам Ахтари фи хадайн байтайн. Ушул эки байтта. Birinci bayt dilalatул lafz ala ma wafaq bolчу, экинчиси ва жузихи тадаммунан деген болчу. Туурабы? Эмнени баяндады? Aqsama dilalatil vad'iyya. Dilalanın türlerini açıkladı. Qaysı dilala? Vad'iyya. Ankeni biz ayttık, aqliya menen tabiya bizge kerek emas, bizge vad'iyya kerek деп ayttık. Туурабы? Wa lafzı vad'iyya bul jerde janagı dilalaga sıfat kılıp vad'iyya деген сөздү koyup atpayбы? Qad yushiru ila vujudi dilalatin ukhra. Janagı vad'iyya dep özünçe alıp kelip atpayбы jana dilalagaçı? Vad'iyya. Andan sırtkары деле janagı dilalanın türleri бар деп айтып атат да. Anan ошолордун arasынан biz vad'iyyanı koyduk деп айтып атат. Анткени мантыкчылар ошол vad'iyyanı эмне кылган? Кабыл алган. Лиза надкуруха ва aqsamaha bima ya'ti. Мына эми ошол жанагы vad'iyyanын эмне кылабыз? Dilalanын түрлөрүнү эмне кылабыз дейт, айтабыз дейт. Ad-dilalat эми ушул жерде сызасыңар жигиттер. Ad-dilala деген өзү эмне? Dilala. Hiya al deyt, kavnu şey'i bir nersenin бар болуусу, bi halin bir абалда болуусу, yufhamu minhu şey'un ahar. Дашкында bir нерсенен башка bir нерсе эмне болот? Түшүндүрүлөт. Мындан максат адамдан чыккан ошо жанагы сөздүн мааниси бар го, сөздүн мааниси. Ошо сөздүн маанисинин дагы bir мааниси болот да. Мындайчыкында bir нерсе айтылынат, biz ошол нерсенен башка bir нерсени түшүнөбүз. Буга мисал катары айтып кетели, бул жерде мисалы берилген эмеспи? Мисал катары мынтип койсо, ида талаат шамсу фан-нахар мавжуд. Эгер күн чыкса, күндүз болот дегендей маанидеде. Мындай күндүн чыгуусу менен күндүздүн болуусуну эмне кылып атат? Жанагы лазим мазмун деп айтып атпайбы? Күндүн чыгуусу менен күндүз болот да. Карасаңар бул жерде кауну шайи би халин юфхам мину шайын ахар. Bir нерсенен экинчи bir нерсе түшүндүрүлөт дейт. Bir нерсенен экинчи bir нерсе түшүндүрүлөт. Эгер жөн эле күндүз болсочу, күн чыкпай туруп эле. Жөн эле күндүз болбойт да күн чыкпаса. Ооба. Wa aqsamuha thalasa. Hem uşunun türü üçü deyt. Birinci karasаңар aqliya, ikincisi tabiiya, üçüncüsü vad'iyya. Wa kullun minha takunu lafziyatan wa ghayra lafziyatan. Hem her biri lafziyanın ghayra lafzi bolup dagı ekiye bölünөт. Wa ala tawdihil ati mına sana bul jakta açıkta berip atat deyt. Birincisini karasаңар al-aqliya. Aqliya bizge kerek beken jok, kerek emes. Aqliya özü lafziyanın ghayra lafzi bolup ekiye bölündü. Lafziyaga misal jazalı, aytalı, mislu ma'rifat hayat man yatakallam min wara'l jidar. Misal deyt, ma'rifatul hayat men yetekallam min varal cidar. Cidar degen dual, vara degen artında. Nal dualdın artında deyt. Kim süylösö, al janagı adamdın akılı janagı kulagı menen ugup durup, oşa süylögön adam, eger adam bolsa, bul adam süylöp atat. Al mınday bir mınday tiriw adam süylöp atat dep, ne akılı menen oşonu emne kılat? Bilet da. Akıllı menen bilet, bırak oşol janagı dualdın artında durup süylögön adam al süyleyt da oşol lafz bolat da oşol üçün. Lafziya degen özü söz degen maanida bilesiңер. Эми экинчisi gayra lafziya, bul janagı söz emes.
Акыл, адамдын акылы жигиттер. Ушундай бирөө сүйлөбөй söz менен эмес деле нерселер менен не кылат экен, түшүнсө болот экен. Буга мисал ма'рифати сонил бисат мен ру'яти. Карагыла, ру'я деген көрүү, сония деген жасоо, бисат деген эмне? Бул килем. Карагыла, мисал мына эле мына биздин асууздагы килемди. Адам карап туруп акыл менен ойлоносуң да, бул килемди бирөө жасаптыр депчи. Айтпаса да түшүнөт. Ооба, бул жерде жанагы лафз жок. Бул жерде мисалы ошо килемди карап турсаң, килемди жасаган адам. Муну мен жасагам деп айтып чыкпайт. Гойро лафзия да. Ал айтып чыкпаса деле, анын көрүнүшү менен сен акыл менен билесиң, муну жасаган бирөө бар экен деп. Бул жанагы китепте ошол экен. Биз жөн эле мисалы телефонду алалы, телефонду деле эч ким сага айтпайт да. Бирок сен билесиң, бул телефонду адам жасапты деп. Экинчиси табия. Табия деген сөз. Экинчи аты ал-адияту. Бул жанагы табияттагы деген сөз да. Табияттагы. Ушул табияттагы нерсе дагы сөз менен анан сөз менен эмес болуп экиге бөлүнөт экен. Бул кандай? Мислу сөзгө. Мислу дилалатул анин алал марат. Анин деген онтоо. Алал марат деген оору. Ооруган адам онтойт. Бирөө ооруп атат, каттуу ооруп атат, температура онтоп атат. Биз аны ошол онтогону анын оозунан чыгып атат да, мисалчы. Деп онтогону андан чыккандыктан биз аны эмне кылабыз? Билебиз. Бул жанагы адамдын табиятынан билинет да. Адамдын табиятынан билет. Анткени ооруган адам эмне болот? Көбүнчө каттуу ооруса ошентип онтойт. Экинчиси гайра лафсия деген мислу дилалат лисфрарул вajh алал хауф. Хауф деген коркуу, Коркуудан адамдын жүзү эмне болду дейт? Саргайып кетти дейт. Бирок биз кыргыз тилинде саргайып кетти деп айтпайбыз, көбүнчө биз эмне дейбиз? Кубарып кетти дейбиз. Корккондон өңүм кубарып кетти. Десе бул гайра лафсия. Сен аны мындай карап туруп элечи, ал айтпаса деле өңү куп-курук. Бетинде кан жок болуп турса, сен анын коркконун билесиң. Же болбосо бети кып-кызыл болуп турса, анын эмнесин билесиң? Уялганын билесиң. Уялган. Ал адамдын табиятынан ошо билинип атпайбы? Табиятынан. Үчүнчүсү вадая. Вадая деген сөз, мурдагы сабакта айтканбыз жигиттер, өзү вада деген коюлуу, Мисалы, жанагы биз муптада хабар дегендечи, мантыкчылар ошону мавду дейт да. Муптаданы эмне дейт? Мавду. Мавду коюлган. Мисалы, Мухаммад ажы жакшы адам десең, бул Мухаммад ажы муптада болуп атпайбы? Мисал да эми? Же Мухаммад ажы студент десең, бул муптада болуп атат. Ошол адамдар төрөлгөндө Мухаммад ажы деген ат буга коюлгандыктан да. Ошол үчүн мавду деп айтып атпайбы? Коюлунган. Ошол Мухаммад ажы деген ысым бул таксырга коюлган. Буга башкача ат коюлса да болмок, бирок Мухаммад ажы деп эмне кылган? Койгон. Ошондо айтканбыз, бул жерде вадыяны максат коюлунган деп эле тургула. Бул дагы экиге бөлүнгөн лафсия, гайра лафсия. Бизге лафсия керек, гайра лафсия керек эмес. Лафсияга мисал мислу дилала халид ала жисмихи. Мисалы Халид дегенде ала жисмихи, анын башынан баштап аягына чейин мындай тургандыгы, тирүү тургандыгы, бул не ошол Халидка айтылынат да. Мисалы мен азыр Мухаммад ажыга эч качан мисалы Сайдин Аби деп айтпайм да. Анчалык анткени бул энчилип атат да. Ал Мухаммад ажынын өзүн эле мисалы колун алып туруп бул Мухаммад ажы десек болобу мисалы? Болбойт да ал дагычы. Бул жерде айтып атканын карасаңар, мислу дилалатул халид ала жисмихи. Жисмихинен максат жана баш аягынан турган турпатына биз айтабыз да. Экинчи мисал ва жами ала мабнаху. Жами деген ошол жанагы бир неме турак жай деп коелу. Ошол эмне фундамент куюлуп, дубалдар тосулуп, үстүндөн шифр жабылгандан кийин аны биз эмне дейбиз? Мына турак жай дейбиз да. Жол болсо бир мечит боло турган болсо, бүткөн мечитти эмне айтабыз? Ал толук бүтө элек аны айтабызбы? Жок, айтпайбыз.
Hem gayra lafziye degeni mislu işaratul murur ve lafitatul hatiyye ve nahvi zalik. İşaratul murur degen bilesiz bu svetofor. Ve lafitatul degen bu janağı yol erejeler, yol znaklar. Bu gayra lafziye. Misal işaratul murur sağa biri söz söyleyeyim mi? Yok, söyleyeyim. Al sağa körsetet. Al koyulungan. Hani kim koygan? Adamlar koygan. Mındayçılıkında adamlar ençilep ar nerselерин özüne ne kılgan koygan. Hem bu janağı sabagыбызda ayткандай эле бул негизиненчи адам баласы бул төрөлгөндө эле адам баласынын ушундай ойлонуу немеси бар, касиети болот. Бул илимди мындай башында айтканбыз жигиттер, эгер карасаңар бул илимди биз билген эле нерселерди айтат. Туурабы? Анда зачем биз бул илимди окуп атабыз? Биз ушул эрежелер менен окуй турган болсок, ойлонууда адашпайбыз да. Эрежелерге карап ойлонобуз. Атак жөн мындай окубай деле неме кылсаң болот. Бирок эми адашып кетишиң мүмкүн да. Анткени бүт нерселер эмне өзүнүн эрежелери болот, өзүнүн ыкмалары болот да. Түшүнүктүү, бизге акылия керек эмес, табия керек эмес, вады янындагы гайры лафсия керек эмес, бизге лафсия керек. Эми дагы ачыксайт, караңыздар, вал максуду мин хазил кысым. Эми бул кысымдан максат, бул бөлүмдөн максат дилалатул вадиятул лафсия. Мына, көрдү, жазып койду. Сызгыла ошо жерде сызып койгула. Дилалатул вадиятул лафсияту дейт. Ва хия танқасиму иля саласати аксам. Эми ушул өзү бул үчкө бөлүнөт дейт. Мына ал жерде биз муну айтканбыз, мына үчкө бөлүнөт деп. Мутабака тадаммун илтизам деп айтып атабыз, Эми биринчиси мутабакатун. Мутабака деген сөз муафакатун деген сөз. Муафака деген билесиңер, Муафака дал келүү бири-бирине. Хия ал дейт дилалатул лафзи ала тамамил маана. Söz deyt özünün misалы bir nесени сүйлөйт да. Ошонон чыккан söz ала тамамил маана ошол жана маанисине дал келет да. Буга мисал эмне? Мисалы жана мисал айткандай эле Мухаммад Ажы дегенде биз атты айтып атабыз сөз Мухаммад Ажы деген. Ал бул жашоодо ал-вакы, ал-харж, харижда бар Мухаммад Ажы менен ошол сүйлөгөн сөз эмне болот жигиттер? Экөөсү дал келет. Түшүнүңөрбү? Бул мутабака, бул түшүнүктүү эле. Ай ал-лафз мутабикун лил маана тамам. Биз билебиз жигиттер, сөз бар, анын мааниси бар. Ошол сөз менен маани эмне болот? Экөө бири-бирине дал келгенде бул мутабак болот дейт. Ошол үчүн Куранда да айтып келебиз жигиттер, жана акыйда сабактарыбызда айтып атпайбызбы? Нас деген бар. Нас бул жана Куран менен сүннөт, Анан маана нас бар да. Ошол Куран менен сүннөттүн неси? Мааниси бар. Жана муташабихат аяттарда, хадистерде бул немени, теманы козгогонбуз. Эми ушул биринчисиндеги мисал карасаңар, водия лафзу Зайд. Мисалы Зайд сөзү коюлунду. Кимге? Зайдка да. Ала жами айсами жисмихи. Зайд дегенде биз ошонун турган турпатына Зайд дейбиз. Мисалы Зайдтын топусун алып туруп биз мына Зайд десек болобу? Болбойт, анда туура келбейт. Бирок Зайдтын топусу десек туура келет. Бирок Зайдтын өзү десек туура келбейт да. Мисалу лафз байт. Мисалы үй деген ала жами жидронихи ва сакфихи. Үй дегенде бизде адатта эмнен түшүнөбүз? Үй дегенде ошол жанагы фундамент, дуалы менен бүткөн шипри жабылган үй деп түшүнөбүз да. Туурабы? Ошосуңар эле ва мислу инсан дегенде алал хайванын натык дейт. Хайванын натыкты түшүнөбүз. Биринчиси түшүнүктүү. Эми экинчисин караңыздар. Экинчиси тадаммун. Тадаммун деген сөз таштамилу деген эле сөз. Мында ороп алуу деген сөз, камтып алуу деген сөз. Хуан тутлиqa лафзал кулли. Мында чыкканда бир сөз толук айтылынат. Бирок ва турида бихи ба'даху. Кээ бир гана максат. Кээ бир гана максат кылынат.
Мында біз балаға кітабын оқығанбыз, балағатул вадықты оқыдық, балағатул мұсағараны оқыдық. Ал кітапта балағаның тілімен айтқанда не деп аталынды? Мәжаз мұрсалы. Мислу антақол, мысалы сен айтасың дейді, сақатал жамиу. Ошо бір жаминен мақсат, бір не дейбіз? Имарат дейлі. Имарат түшті. Фахуна лафсул жами, бұл жерде ошол имарат деген сөз. Ла нуриду жамия бабнаху. Анын бардық жанағы ошол имарат башынан баштап аяғына чейин құлап қалды деген маны не түшүнбөйбүз дейт. Бәл түшүнөбүз сакфу. Крышасы. Мындай шыққанда біз мындай болот да. Тиги үй құлап қалыптыр деп айтабыз да, адатта. Андан мақсат жер менен жексен болып, төгіліп қалғанын айтабыз ба? Жоқ. Бирок сөзүбүздө тиги үй құлап қалыптыр. Үй құлап қалыптыр деп ошонун толук маани бере беребиз. Бирок ал бардык эле адам, көпчүлүк адамдын зээнинде ал не болот? Үй құлап қалыптыр, бирок жаныга барсаң, үйүнүн бир дуалы түшүп калгандыр мисалы. Же болсо ошол шып түшүп калган, крышасы түшүп калгандыр да. Айтылганда жалпылай айтылына берет, бирок акыйкатында маанисинде кээ бир эле эмне болот? Максат кылынат да. Лианна хуа сакит дейт. Бул биринчи мисал. Экинчи мисал ва мислу инкасара Халид. Халид сынды дейт. Эми Халид сынды дегенде адатта Халидтин көңүлү сынып калдыбы? Же болбосом буту сынып калдыбы? Колу сынып калды. Биз мисалы Халид сынды деп кое беребиз да. Халид сынынан максат Халид мындай ортонон сынып калбайт да, бул мисалы. Колу же болсом буту Кудай сактасын не сынып кетиши мүмкүн. Бирок анда дагы Халидтин буту сынды, колу сынды деп айтылына берет да. Бирок мындай адатта Халид сындырып алыптыр деп кое беребиз да. Бирок ички маанисин карай турган болсок, анын колу сыныптыр деген мааниде. Бул экөөсү керек эмес жигиттерим. Үчүнчүсү бизге керек. Илтизам деген сөз. Илтизам деген сөз хуа дилалатул лафзи ала лазимил маана. Карагыла жигиттер, биринчи менен үчүнчүнүн айырмасы, биринчи дилалатул лафз ала тамамил маана болгондо. Биринчиси, үчүнчүсүчү дилалатул лафзи ала лазимил маана. Эми ушундай жигиттер. Бул жанагы лазим мааниси деп келе берет китептердечи. Айрыкча айттык ошол акыйда менен усул фик китептеринде көп келе берет. Мындай лазимул маана бар да. Анан асli мааниси, негизги мааниси, анан ошол негизги маанинин жанында ээрчип жүргөн бир маани бар деп келе берет да китептердечи. Эми азыр ушул нерсени айткысы келип атат. Бул жерде максат карасаңар, дилалатул лафз ала лазимил маана. Бел сөз далалат кылат, анын жанагы маанисинин жанында ээрчип жүргөн нерселерге карап. Маанисинин бир сөздүн мааниси эмес, мааниси менен кошо жүргөн жанагы лазимул маанасын ээрчийт да. Негизге мааниси эмес, бирок ошо маанисинин жанындагы бир канча жанагы ээрчип жүргөн маанилерди, түшүндүрүп жүргөн маанилерди айтат дейт. Ла алал маана, көрдүңөр? Мындай чыкканда үчүнчүсү карагыла, лазимул маананы түшүндүрөт, ла алал маана, маанинин өзүн эмес, бир сөздүн мааниси эмес, мааниси менен кошо жүргөн лазимул маананы эмне кылат, түшүндүрөт. Мисалы, антуширо ила не дейт? Шароб. Rumman, Мисалы дейт, сен дейт, rumman деген не бол? Анар. Анардын согуну карап туруп айтсаң дейт. Хаза асал. Бул аябай таттуу экен депчи. Ва туриду ай хулу. Сен аны жерде максат кылгансың эмнени дейт? Даамдуу экенчи. Лианнал халавата мулазаматун лаху.
Анткени ошол таттуулук ошол жанагы эмне сен ичип аткан сок ичимдикке мындай сок ичимдигине эмне кылат дейт? Ээрчип жүрөт да. Бул жерде мынтип түшүндүрүп коелу. Бул жерде румман десем биздин көбүнчө биздин оюбузга мындай бир анар болгондо канды көтөрөт, анан бир кыйгыл бир маани келет го. Көбүнчө. Sen жөн эле бир мындай бир таттуу бир немени айттың да. Сокту айт. Эмненин согу деп коет мисалы. Шабдан. Не, мисал да. Бул аябай таттуу экен десең, ал жерде максат эмне? Ошонун немесин түшүндүрөт дейт да. Шириндигин. Же болбосо мейли ошо жанагы кичине кыйгыл болгон немени айтып атабыз, сокту. Анардын согун дейли дагы эле. Же болсо лимондун согу, мындай бир бала аралаштырылган. Ошону сен ичип туруп, коюп туруп, мына аябай таттуу экен, же болсо жөн эле таттуу экен десең, негизги маани ал жанагыдай кичине кыйгылч болуш керек эле өзүчө. Кыйгыл. Бирок ошо кыйгылдын жанында ошол маанини алып жүргөн мындай бир таттуулугу да бар да. Эгер таза эле кыйгыл болгондо ичпей коет элең да. Анчалык эле сүйүпчү. Ошо жанындагы мааниге эмне кылабыз? Карайбыз. Мындай эч кандай айтып аткан себеби негизги маани эмес, мааниси менен кошо жүргөн лазимул маананы айтабыз дейт да. Бул эмнеси? Үчүнчүсү жигиттер. Такул мисал, экинчи мисал, хаза инсан, бул инсан деди, ва туриду мустақимул қама. Мустақимул қама деген не? Өзү менен өзү баса алат. Мындай өзү менен өзү жүрө алат. Түз келбеттүү, өзү менен өзү жүрө алат. Лианнаха мин лавазимихи. Анткени ал ошонун мындай негизги мааниси болбосо дагы ээрчип жүргөн маанилерден. Мисалы бул мындай да, мисалы махуал инсан, инсан деген эмне десе, хайвандын аты деп айтып атпайбыз, бул негизги нерсеси ошол. Башка жандыктардан айырмасы, адамдын айырмасы. Бул жанагы өз алдынча ойлонуп атпайбы? Бул негизги маани ушул да. Анткени башка жандыктардан бөлүп караш керек да инсан дегендечи. Туурабы? Бирок мисалы уктоосу, мисалы да же болбосо өзү менен өзү туруп басуусу, келбети менен эч нерсеге таянбай жердин үстүндө басуусу, бул ошол жанагы негизги маани эмес, лазимул маана болот да. Негизги маанини ээрчип жүргөн бир канча маанилерди эмне кылат экен? Түшүндүрөт экен.